Кандай гана сонун, керемет. Ооба, Перзат карачы, сүрөтчү келип, ар түркүн боектор менен боеп койгон да, Мен бул жерде жандуу пейзажды көрүп жатам. Ооба, туура айтасың. Чындыгында кооз экен. Салам достор. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Жаратылыштын эң ажайып кооз күз мезгилинде биз Араван жергесиндебиз. Ооба, күркүрөгөн күз, алтын күз, берекелүү, ырыскылуу күз айында Араван районунун Маңгыт айыл аймагына келип келдик. Тура Казбек өзүнүн дыйканчылыгы менен, эмгекчил эли менен таанымал болгон бул айылдын биз жашоо шарты менен азыр таанышабыз. Бизден алыстабаңыздар. Анда айыл кыдыран кирбе? Ооба. Айылдын жашоосу менен таанышып, курмаларын жеп дегенде дыйканчылыгы менен жакшылап таанышып чыгалы. Маңгыт Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Араван районундагы айыл. Деңиз деңгээлинен 900 метр бийикте жайгашкан. Райондун борбору Араван кыштагынан 14 чакырым түштүк тарапта. Ош темир жол станциясынан 41 чакырым. Калкынын саны 2700гө чукул. Орто мектеп, ФАП, төрөт үйү, маданият үйү, китепкана бар. Турмуш тиричилик кызматтарынын бөлүмдөрү, соода жана тамактануучу жайлары иштейт. Агайым, бул кайсы сортторунун абы? Бул курма лимон деген сортунан, биздики ошол лимон сорту аябай көп бизде негизинен. Негизи Араван жергеси курманы аябай көп экет да. Ооба, биз мына Өзбекстанга жакын болгонубуз үчүн бизде курма көп өстүрүлөт да. Жылуу болот. Бул деле цитрусовыйга жакын мөбө да. Ошон үчүн кышта катуу суук жерлерде болбойт. Тоолордо мисалы, мына Араванда болот негизинен. Сиз эми канча жылдан бери өстүрүп келесиз да бул курма өсүмдүгүн? Биз буну 20 жылдан бери өстүрүп жүрөбүз. Курманы ошол негизги байлыгыбыз ошол. Курма көп, алма көчөтүбүз бар. Курма айдайбыз ушундай, курма. Эми бул мөмө жемиш менен көптөн бери алектенет экенсиз. Мына курма өсүмдүгүңүз канча түп бар эми сизде? Бул жерде азыр ошо лимон түбүнөн ошол 50 түптөй бар. Ооба. Лимон. Анын ичинде ошо шоколад дегени бар, королевский дегени бар. Эми сизде канча сорту бар эми? Бизде бунун 4 сорту бар. Лимонный, шоколадный, королевский жана ромашка деген сорттор бар бизде. 4 сорту бар. Эми буну чет өлкөгө экспорттоочуңуздарбы же ушул? Жок, эми бизде ошол кардарлар келип мына Бишкек, Казакстан ушул жактарга алып кетишет. Мен көрүп алып таң калып атам. Ооба. Аябай мөмөсү көп экен. Эми бир түбүнөн канча килограмм аласыз? Эми бул курма жакшы дарак болот, аябай асылдуу болот, жылына ала берет. Алма болсо 2 жылда бир алат. А бул жылда алат. Мисалы былтыр дагы сатканбыз, мурдагы жылда сатканбыз. Эми катуу суук болбосо эле бул мөмөлөй турган дарак. Бир түптөн 200-300 килограммга чейин түшүм алабыз. Анан айтсаңыз эми мынабу курма бышып даяр болуп калыптыр да? Ооба. Өзүңүз айттыңыз. Кардарлар келип атабы азыр эми? Кардарлар келип атат. Азырынча мына азыр кардар келди ушул. Мына жубайым экөөбүз азыр теришке даярданып турабыз. Бүгүн ошо теребиз, курманы мүмкүн болсо ошо терип сатышка аракет кылабыз. Суук түшүрбөстөн сатышка аракет кылышыбыз керек да. Жакшы экен ага, анда терип баштайлы, мен да силерге жардам. Мейли, мына алып кетчи каны бул. Саламатчылык. Нан алып кетип атасыз бул жактан? Жок. Сен неме окшойсуң, мейман окшойсуң, Менин айылым көрсөтүүсүнөн келдим, ЛТРден. Атым Перзат. Жакшы. Мен бул жерде нан бышырабыз семейный. Ошо ак халат кийип алып, мен сизди бир бала бакчада иштетти деп коем. Бала бакчага, мектептерге, элге нан бышырабыз. Кирип көрөлү. Жүргүлө кире койгула. Бул менин жолдошум. Арбаңыз кандайсыз? Жакшы. Ушул менин жолдошум, чогуу үй бүлөлүк ушундай эмелерди нандар бышырабыз, печенье, ушундай элге кызмат кылабыз. Основной бул жолдошумдун буйругу менен жасайбыз, бар жокту. Абдан жакшы экен. Инженер дагы бар өзү.
Анда ага менен маек курат экенбиз да. Аябай кызыгып калдым, чындыгында эле үйүңүздөрдө эле кичинекей бир ишкана сыяктуу эле ачып алыпсыздар, токоч, анан дагы печенье, ар кандай нандарды жасап. Мен кызыгып жатам, бул жерде азыр нан жасап жатасызбы, Азыр биз балдарга пирожный жасап атабыз. Биз ишти биринчи ошондон баштайбыз. Андан кийин нан, бөркө болуп түндүн 1,5 ортосуна чейин иш болот. Азыр иштин башы ошол неме балдарымга өтө жакшы көргөн пирожныйсын жасап атабыз. Мына бүт баары тартылды, бу жерде кетчү компоненттердин бүт баары тартылды. Мына бул казанда даярдалган компоненттердин баары сагылып, аралаштырып, камыр жуурулуп даяр болот. Камыр даяр болгондон кийин бул жерде момундай формаларыбыз бар. Калыптарга салат экенсиздер да? Калыптарыбыз бар. Мына момундай атайы орундар турат, көрдүңүздөр да? Мына ушуларга куюлуп салынат. Бүттү, анан кийин мындай эме ар түрдүү формадагы рисуноктогу эмелер бар, формалар бар. Ошолорго эме болуп, куюлуп, анан кийин печте бышырылат. Азыр эмнелерди кошту бул жакта эжекебиз? Бул жерде жумуртка кошулду, май кошулду, айран кошулду, кум шекер, анан ар түрдүү мындай разрыхлитель деген химиялык заттар, анан ун. Ага, анда ишти баштайлы, мен дагы жардамдашайын сизге. Жакшы. Мына ингредиенттердин баары салынып болду. Эми жакшылап аралаштырып алабыз. 15-20 мүнөт убакыт кетет. Сен аябай жакшы аралашыш керек. Үй бүлөбүз менен баштадык деп калдыңыз. Кимдер жардам берет эми жубайыңыздан сырткары? 2 уулум бар. Ошол өзүбүз эле. Анан жумуш аябай көп болгондо бул жерде жакын жерде кыздарыбыз бар. Жардам бере турат. Ошолор келишет. Алар түндү жумуш аябай күч алган мезгилдечи түнкүсү менен келишет. Күндүзү өзүбүз ушинтип баштап беребиз да. Мына бул жерде камырыбыз даяр болду. Бул камырды бөлүп салабыз, эми ошондон мондай идишке куюп алабыз, кетинен алып туруп. Калыпка салабыз, эми. Калыпка куябыз. Бул камыр даяр болгонго чейин мен калыптарды монтип майлап турам. Биз көбүнчө мына банандын формасын тандалганыбыздын себеби балдарга удобный да, ыңгайлуу жегенге. Мен азыр мына формаларга куйганга чейин жолдошум тияктуу эмелерди, печкалардын градусун коюп эметип турат да, бул куюлуп даярдап турсун. Монтип туруп эле өлчөм ушул. Мындан аз да көп да эметпейбиз да. Мына. Келиңиз, мен да салып көрөйүн. Мынакей салып көрчү. Бир эле кашык алып. Бир эле кашык. Көнүп калганбыз. Ушул шакшага эметебиз. Мен аз салып койбодумбу? Жок, жакшы. Ушундай жакшы эле. Сен деле кондитер болгон эме түрүң бардай. Бир кармаган эле ошол камыр эми рецептин үйрөтүп коебуз. Кандай татын эмнелер кошулат. Анан үйдө дагы бир аракет кылып көрөйүн. Аракет кыл. Кирешеси кандай болот? Шылтырабай атпайсызбы? Буюрса жакшы, кирешеси буюрса жакшы. Элден кем болбой, алды болуп өтүп кетпей, баягы бирөөдөн тыйынтып сурабай дегендей. Эже, мен мындай кыймылдашымда сиздин жумушуңузду бир аз кечиктирет окшойм. Сиз аябай тез кыймылдайт экенсиз. Анда өзүңүз эле салат окшойсуз. Жакшы. Анда ошентейин дагы. Бышырганды ошентесиң. Анан бышыргабай мен да эметтим шашылып. Айылдагыларга жардамыңызды тийгизип. Айылдагылар аябай ыраазы. Баягы жаш улгайып калгандар жумшак нан жегенге ыраазы. Келин-кесектер баягы шашылыш той топурга барса дасторконуга түйүп алып кеткениге ыраазы. Ошентип айыл ападагылар баары жакшы ыраазы. Үйрөтүңүзчү дегендер болдубу? Үйрөтүңүзчү дегендер болду. Түйүп даяр болду. Эми алып келип печке салабыз. Мына даяр болду печке? Печибиз даяр болду.
Мына бул камераларга салып, коюлган убагында мына бул жерде жарым саатка коюлган, жарым саат өзү аппарат өлчөп белги берет, жарым саат бүткөндөн кийин. Мына ушул жарым сааттын ичинде мына коюлган температураларда бышып чыгып даяр болот. Замира эже, эми кайсы бирин теребиз? Мына ушул королевский деген сорты. Азыр ушул бышып жегенде дагы сонун даам берет. Ушудан кичине терип көрөлү. Кардарлар ушуга келип турду. Келип атышат кардарлар. Бул биринчи сатылат. Сен да ооз тийип жеп көр. Сонун, муну жей бересиң жөн. Лимонуйду азыр жесең анча даам бербейт да. Муну тарсылдатып жаш балдар деле жей берет. Тамагын эле кете берет ооба. Азыр кардарлар ушуга келишти. Эже майда эмеспи же сорту ушундай болобу же негизи? Эми негизинен быйыл көп алды. Көп алган үчүн аз майдараак болду. Бирок королевский лимонго караганда кичинерээк деле болот, кичинерээк эле болот өзү. Бул курма анан сиздердин үй бүлөңүзгө жакшы эле киреше береби? Ооба кирет. Эми биздин ишенген дареметибиз ушул. Жылына ушу курма сатып көмүр алабыз, бала чака багабыз дегендей. Даамы аябай жакшы дедиңиз. Даамы жакшы. Жеп көр. Ооба, жесе болот. Чындыгында аябай даамдуу экен. Негизи мен курманы көп жактырып жеүүчү эмесмин. Королевский, ушундай сортпу? Королевский деп коет. Ушул сорту жеш керек экен. Анда челеңизди толтурайлы, кардарлар. Толтурайлы, ооба, толтурайлы. Жогору карап үссөң өзү Жогору карап жеш керек экен, Кайры үссөң мына эже толтуруп алдык. Эми бул кардарыңызга качадан сатасыз килограммын? Азыр эми 15 сомдон багылдык элек дегин. Ошого 15 сомдон өткөрөмүн. Эми бул 1 жылдык дареметибиз болгондон кийин көтөрүлсө, баа көтөрүлсө жакшы болот эле бизге дагы. Баа эмнеге арзан болот? Арзан болуп атат да. Былтыр канчадан болгон эле? Былтыры 19-20дан сатканбыз. Быйыл анда бир аз Быйыл арзаныраак болуп атат. Эми дагы азыраак эле сатып турабыз, анан дагы баа көтөрүлсө калган сортторун, лимон сортторун теребиз. Азыр бул королевский сорт эле 5-6 түп ошону эле өткөрүп атабыз азыр. Кышы менен биз эме көң салып карайбыз. Ошо неме дары салабыз, дарылайбыз. Ошолор акташ керек да. Абдан жакшы экен. Замира эже, түшүмүңүздөр мол болсун. Жакшы киреше кылып алыңыздар. А мен болсо айлы көздөй жөнөйүн анда. Айтканым келсин, болуптур силерге дагы чыгармачылык, ийгилик. Макул, аман. Болуптур, тынч болуңуздар. Мынекей убактысы жетип, пирожнолорубуз бышты. Сонун болуп бышыптыр го. Мен алайынчы. Мынча алынат да. Ооба. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле биз салган пирожнойлар, печеньелер сонун болуп бышыптыр. Мен салгандары дагы өзгөчөлөнүп турат го дейт. Калгандарын да калалы. Аябай сонун болуп бышты. Эртең балдар рахаттанып жейт буюрса. Мынакей, сонун. Бул таттуу токочторду бир эле айыл жергесине таратасыздарбы же башка аймактардан да келип алып кетишеби? Албетте биринчи биз үчүн маанилүү ушул айылдын тургундары, мектептер, детсадтар. Бирок азыр өндүрүшүбүз бир топ илгерилеп, ар жактан буйртмалар келип, аларды аткарып атабыз. Оштун чоң маркеттери, супермаркеттерине алып барабыз. Иштерде ийгиликтер чоң. Сонун. Аябай жакшы, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анда мен бир ооз тийип көрөйүнчү. Бул ушул мен бышырган. Өзүң салып, өзүң бышырган. Өзүң эмгектенген пирожный таттуу болуш керек. Ооз тийип көрөйүн. Чындыгында мээрим менен жасалганы байкалып турат. Аябай таттуу болуптур. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай айыл жергесине кам көрүп, айылды таттуу токочтору менен
балдарга кубаныч тартуулап жүрөрүңүздөр. Негизи эле башка аймактарга дагы ушул жасаган татуу токошторуңуздар аябай жакшы натыйжасын берип, жакшы ийгиликтерди алып келсин деп тилейбиз. Рахмат чоң. Сиздердин ишиңиздерге дагы чоң ийгилик. Рахмат. Анда мен барайын айылды көздөй, Жакшы. Келип тургула. Табият өзүнүн байлыктарына курчуп алган ушундай укмуштуу айылда жашоонун өзү кызык. Айыл эли абдан ынтымактуу. Кандай гана көйгөй болбосун биргеликте чечүүнү адат кылган. Барга да жокко да топук кылган эли абдан жөнөкөй жана сабырдуу. Кандайсыздар? Арбаңыздар? Кандайсың кыз? Жакшы. Арбаңыз кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Биз ошол айылды кыдырып жүрөбүз. Сен телевизордон көрүп, биз аябай суктан жерек. Рахмат. Экөөңөр эки жакка айрылып жүгүрүшпөй, мен мына айылгыдан келем, апсан жерге барышым керек деп жүгүрүп кетип атманы. Алага барып боорсок бышыргандарын көрүп, сыймыктандык эле силер ушу кызды бир көрүшөп экенбиз деп. Чоң рахмат. Мейли бар болуңуздар, сиздер дагы макул болуптур. Айылдын аталышы тууралуу жергиликтүү калк арасында кандай уламыштар айтылып келет? Ажаба, айтсаңыз, бул Маңгыт айылы эмне себептен Маңгыт деп аталып калганда? Бул Маңгыт деп аталышынын себеби биздин Маңгыт айылынын аталышынын эң тамыры 4-кылымдарда хандыктарды башкарып келгендиктен Маңгыт деп аталып калган. Бул Кокон хандыгында да башкарууга катышкан булар. Ошондон бери Маңгыт деп аталып түптөлүп келе жатат. Маңгыт деген хан болгон экен, же кандай? Хан ба падыша болгон, эми падыша башкарган ошол доорлордо. Ошонон аталып келип, ошондон бери хандык бийликтин урпактары да бул. Маңгыт деп аталыштагы айылдар биз Меккеге барганда, Меккеде де бар экен Маңгыт уруусунан. Маңгыт. Мына Өзбекстандын Каракалпагында да бар экен. Анда өткөндө биздин айылдан туристтер Бухарага барганда, Бухарада да Маңгыт бар экен. Тарап кеткен экен да бул Маңгыт уруусу. Мына ошондуктан Маңгыт деп аталып келген тарыхый жактары бар. Абдан жакшы экен аба. Негизинен ушул Маңгыт айылында кайсыл уруулар отурукташып калганда? Маңгыт айылында көп уруулар бар. Маңгыт уруусу бар, анын 5 абышка уруусу бар, Байкүчү уруусу бар, Ичкилик уруусу бар, Төлөкөн, Көк Жатык деген, анда Эрке Кашка көп уруулар жашашат. Алар ынтымактуу жашашат. Биздин айылда көп улуттар жашайт. Кыргыздар жашайт, уйгурлар жашайт, ичкиликтер жашайт. Түрк уруусунан да бар. Азыр Азербайжан туугандар уруктардан да жашайт аларда. Барды ынтымактуу, бир багыттуу жашашат. Ынтымактуу аябай. Абдан жакшы экен аба. Мен айылга сапар тартайын анда. Мейли. Силерге ак жол. Элет өнүксө өлкөнүгөт. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата айылда планданган бир топ жакшы самалыктар ишке ашырылган. Ошону менен катар бүтпөгөн көйгөйлөр дагы көп. Ошол Маңгыт айылында аймактарды өнүктүрүү жылына карата быйыл 2018 жылдын февраль-март айларында 1 километр жол асфальтталды. Ошол мектепке чейин асфальт болду. Бул ошол биздин балдарыбыз мектепке келип кетишине жакшы шарттар түзүлдү. Айылдагыларга дагы жакшы шарттар түзүлдү. Окуганга. Анан бизде Маңгыт айылында калк 90% таза суу менен камсыз болгон. Таза суунун альянс менен бирге иштешет. Таза суу, мүрөк суу деген таза суу комитети бар, бизде иштейт. Айылда чечилбеген көйгөйлүү маселелерден бизде көбүнчө ушул айылда баягы
таштандыларды алып чыгуу маселеси көйгөйлөрү көп жаралат. Дагы бизде балдар бакчасы жетишпейт. Себеби Маңгыт айылы ар жерде, элдер ар жерде жайгашкан. Бул жерде өзбек, кыргыз, Азербайжан, уйгур, түрк элдери жашашат. Көп улуттуу эл Маңгыт айылы. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Сол атасызбы? Şu su alıp gele. Gündük barga. Үйдүңүз барбы? Бар. Арашкын. Айылыңызда таза су бар экен айылыңыздарда, э? Айылда таза su бар yaxşı. Канча үйдүңүз бар? 100ге жақын бар. Ого, аябай көп го. Көрсөк болобу үйдүңүздү? Amayın. Bunlar toplayın su. Атыңыз ким эле? Atım Orozbek. Орозбек. Орозбек ага. Бул үндүк бакканы. Mana iyi. Охо. Үндүк бакканы качандан бери башталгансыз? 5 yıldan beri. 5 жыл. Кириңиз, кириңиz. Буну жаап коеюн, э? Gündükler var. Yok yok tamam. Бул сууну кандай кылып куюп бересем? Мына дөңгөлөктөрдү кесип койсуз да, э? Жакшы кылып койсуз. Бул үндүктөрүңүз качан чыккан эми? May ayının başında çıktı. 120 metre çıktı. 120 metre. Tabii şu 100 ocaklığını kim yapalım? Şimdi Karaşı kıyın. Yaşkalarını karaganda karaydı. O bir aylık kaça o kengeçte G1 degen var. Şuna kadar bir işkede bir ay var. Yani G2 degen var. Onu 2 aydan giyin. G3'ü var. Onu 3 aydan giyin. Yani 4 ayda ötsemde bir fazla makeden degen. Жөнөк эле жемдерден береріңе болбойт экен анда, э? Yok yaşında bolбойт да, yaşında bu yaş balаны карагандай караш керек. Буларды енді бұдан bu жаққа семіреді да, мына су түшкен сайын, барған сайын şu dekabr aylarında semirip қалады. Dekabr aylarında soyup жесе болады. Semirip қалады. Азыр арығырақ енді, азыр жемді көп жейді. Нәке берер болады. Азыр жем бере турган убактыңыз болду? Болуам қалды, жем беріп қойсам болады. Жем берип койлам да. Жем беріп қойсам болады мана. Ақтөөнүн карды жаралган күз мезгили. Бул мезгилде көпчүлүк дыйкандар түшүмүн алууга камданып жаткан кезде. Ал эми биз келген Маңгыт айылынын тургуну Калмамат агабыз көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенип, быйылкы жылдын түшүмүн дагы жакшы алууга аракет кылып жатат экен. Ак алтынды мына быйыл дагы жакшы эгиптирсиз. Түшүмү кандай болуп жатат эми? Эми Кудайга шүгүр, жакшы түшүмү жакшы, анан бунун пайдасы дагы көптүгү үчүн биз көбүрөөк ушу үй-бүлөлүк немелерге, муктаждыктарга көбүрөөк керек болуш үчүн, жакшы пайдасы бар үчүн ушу пактаны көбүрөөк эгебиз. Ар жылы сөзсүз пакта эгилет бизде. Ага, эми мынакей ак алтын талаасында иш кызуу жүрүп жатат. Биринчи түшүмдү алдыңыз да? Ооба. Түшүм кандай болду анан? Түшүм Кудайга шүгүр жакшы. Азыр кече биринчи теримди терип саттык. 700 килограмм чыкты. Мына түшүмдү көрүп атасыздар. Ушу дыйканчылыктын үстүндө турабыз азыр. Кудайга шүгүр, дагы эми менин оюм бир 300-400 кг, 500 килограммга чейин деген оюм бар, да каласа ошондой бар. Түшүм дагы каласа. Андан жакшы. Негизи пактаны эгипсиз. Көп жылдан бери ушул пакта эгип келеткенсиз да.
кандай пайдасын көрүп жатасыз? Же буларды тергенден кийин эле сатып жибересизби? Же үй бүлө тиричиликке дагы көп колдоносузбу? Бул нерсенин пайдасы көптүгүнүн себеби мындай да, кандай пайдалар бар? Бунун пактасыны терип, биз основной биринчиден ушу үй бүлөлүк каражат немеге кошумчалап, буну апарып аттырып, эски төшөктөрдүн пактасын кошуп экөөнү ата турган болсок өтө бир жакшы болот. Баягы сатып алган кытайский материал эмес, өзүбүздөн мындай бир таза нерселерден, таза пактадан болот. Төшөктөргө, основной төшөккө отуну пайда болот, анан жем болот, бул чигити май болот. Пакта апарып, майга алмаштырып алабыз да биз. Пактасын аттырып, анан бир 200 кило пакта апарсак, бир 50 килограммдай майны берет. Таза май берет, ак май алабыз. Анан күн жарасын берет. Пактасыны ушу укканда эле мына ушундай көрүп атасың, пайдасы өтө эле чоң да бунун. Анан кийин сатып, үй бүлөлүк каражаттарга иштетебиз да, ушу бала чакага иштетебиз. Дыйканчылыкты дайым баракасын берсе, ушу жакшы нерсе экен. Бунун пайдасы өтө эле чоң экен. Бир кан экен да. Эскилерче айткандай бир кан түгөбөйт экен да. Анан ден соолукка дагы жакшы да, мындай таза, жакшы күнүгө эртең менен чыгып ушу жакшы ниет менен тересин аппак, өзү дагы ак була деп айтылбайбы? Ак алтын деп. Ошого өзүнө жараша экен да аты ушундай. Мындай жакшы. Бул жерде эми аз эле чаккан болсо керек, канча гектар жерге эктиңиз? Быйылча 30 сотка эктим, ушу максатым бар, ушу 1-2 гектардай пакта эккени, аракет кылам. Быйыл да Алла кааласа, Алла тынчтыгын берсе, ушундай тынч болсок, силер дагы элге келип, ушундай эл менен чогуу жүрүп калсаңар, ушу мүмкүн болушунча көбүрөөк эгип, көбүрөөк кылганга аракет кылабыз. Анда кимдер жардам берет бул жерден сизге? Же үй бүлөңүз менен эле чыкпайсыздарбы? Өзүбүз эле, ушу аялым, келинчегим экөөбүз, анан кыздарым анча-мынча бир ушундай көбөйүп жакшы болуп калса, кыздарды чакырабыз. Кыздарым келет дагы ушу бир күн, 2 күндө терип коебуз. 2-3 күн ашпаса. Келдим, жеңди түрүп сизге жардамдашып кетем. Рахмат. Этек болсо этеңизден бериң, мен дагы пакта теришейин сизге. Пакта тергенче маегибизди уланталы. Мына. Нашы боюнча салып алабыз. Мен эми Калмамат агабыз менен азыр пакта терейин. Рахмат. Пакта теримге жардамдашып, өзүмдүн салымым аз болсо дагы кошуп кетем. Рахмат. Ажамыз барака кирип дагы көбөйүп кетсе пакта силерге. Да. Аз болсо дагы жардам. Жаңғы памыр күн бүркөлгөн эле мындай куру хайванга чака-пакага кылмайбыз. Болсом булар жаңгырда калсалашат, ичи өтүп эле назик нерсе өлүп калат. Жаңгыр жаган эртеси яман дарыларын беребиз. Анан азыр пачыган жесе ham иштер өтүп жем жебей коет. Дарысы бар, дарысын алып келип оозунан беребиз, мына сууларына куюп коебуз. Ушу дарыдан. Дагы көбөйтөндө ниеттериңиз барбы? Көбөйтөбүз деген ниет бар. Жылдан кийин кеңирээк жерге чыгыш керек болуп атат, мына алдыруу жерге. Мына жерде талып кетип атканда кичине гана эле 8 сот жердин жарымын эле иштеп менен косуп койгон. Бул жерден чыкпайт эми. Жем беребиз, эмне бар. Жылдан Кудай кааласа бир жерден сал арендага кеңирээк жерге жиберсек, жылдан Акылайм, аман болуңуз. Мен айлы көзө демейм. айлы болуп Никтерди жакпай коюңуз. Türk kovuğu. Пактан дыйкандын кызы окшойсуң сен. Менден жакшы терип атасың го сен. Эми мына ушул саладагы пакталарды экинчи теримин канча убакытта терип бүтө аласыздар? Буюрса бир 3 күн, ашып барса 3 күндө бүтөбүз. Буюрса ушундай жардамчыларым бар, кызым бар. Келинчегим аялым экөөбүз, анан кыздар келип жардам берет, 2-3 күндө эле бүтүрүп коебуз, Кудай кааласа. Анан кийин дагы бир теребиз, анан ушу менен бүтөт. Мына саланын көркүн ачкан бажырайган аппак пакталарды
жакшы түшүм алыш үчүн дыйканчылыктын сыры эмне деп айта аласыз? Кандай кам көрүш керек буларга? Дыйканчылыктын негизги сыры буну убагында жыйыштырып алып, жерди айдаш керек. Күзгө айдоо кылып айдаш керек. Эрте жаздан баштап кам көрүш керек. Анан ушу зыянкечтерге көбүрөөк, зыянкеч бунун немеси көп, душманы көп пахтанын дагы. Ушу оору су көп. Ошолорго карата ушу дары чачып, убагында бардык нерсени убагында карабасаң эчтеке болбойт. Мүмкүн болуш неме эксем дагы мен, ушу мынерге картошка экен, мынерге маке бар, бардык бар дыйканчылыктан Кудайга шүгүр. Бирок ушу убагында караш керек. Убагында мээнет кылыш керек, мээнетти күчүрөөк, катуураак кылыш керек. Дары дармегини бериш керек, азот бериш керек. Анан основной ушу зыянкечтерге каршы дарыны чачып карап туруш керек. Рахмат ага. Бар болуңуздар, түшүмүңүздөр мол болсун, аман болуңуздар, Макул. Мен анда мына биздин дагы программабыз жыйынтыкталып жатат. Алдыгы көздөй сапартатайын, мейли отур. Рахмат, силерге ийгилик, тынч болгула. Рахмат. Көп улуттуу эли бар. Береке байлыкка мол Араван жергеси 4 мезгилди тең бөрктүү кооз. Эли меймандоз. Перзат, бул айыл өзүнүн дыйканчылыгы менен, берешен эли менен мени таң калтыралы да. Албетте, ар бир аймак, ар бир айыл өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат. Мына ушундай өзгөчөлүктөр сиздердин айылыңыздарда да болсо, менин айылым көрсөтүүсүнө кайрылыңыздар. Ооба, Перзат туура айтат, ал үчүн экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Амандыкта көрүшкөнчө. Ооба, биз коштошпойбуз, кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө.